айга жылга күнгө теңеп убакыт учкан куштай өтө берет. Жашоодо баары кымбат ошентсе да эң алгач саламдашып алуу керек. Кутман кечиңиздер менен бүгүнкү чай үстүндө сырдашуу берүүсүнүн көрөрмандары, анда сиздер менен бүгүн бирге болмокчубуз. Сиз бүгүнкү конок ким деп турсаңыздар, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, баарыңыздарга белгилүү эстрада ырчысы Айбек Касымов бүгүн конокто. Кутман кечиңиз менен саламатсызбы? Саламатсызбы. Анда элибиз менен саламдаша алсаңыз. Кутман кечиңиздер менен, урматтуу 7 каналдын жалпы көрөрмандары. Жакшы бүгүн студияга чакырганыңыздарга терең ыраазычылык билдирели. Кандай жетип алдыңыз? Жакшы. Анда эмес Айбек беке, сиз кайсыл жактын кулуну болосуз? Мен өзү Ысык Көл областынын Тоң районунун Кызыл Туу деген айылында төрөлгөм. Анан Балык шаарында чоңойгом. Анда эмесе сөз башынан болсун, чыгармачылыкка эмне себептен келип калдыңыз? Кандай түрткүлөр болду? Үй бүлөңүздө ата-энеңиздин, ата жаагыңызданбы, апа жаагыңызданбы, кайсыл жактан келген талант? Негизи мен бул нерсени кийинчерээк уктум да. Буга чейин мен өзүмдүн чоң аталарымды ушундай чоң аталарым деле ошо комуз чертип, куудул ушундай киши болгон экен, чыгармачылык киши болгон экен. Мен анан кийин тайнемден уктум. Көрсө менин таятам кадимки Шабдан Баатырдын жанында комузчу болуп жүргөн экен. Ошол таятамдан өткөн окшойт деп койдум. Эми эки жактан тең өткөн окшойт. Бирок балдарында, мисалы үчүн менин атам деле мынчалык деңгээлде баягы Бишкек шаарында мындай эл жүзүндө ырдаган жок да. Бирок эл оозунда алып калган. Тар чөйрөдө ырдап жүрүштү. Апам деле ырдайт, атам деле ырдап комуз чертип калчу. Мен комузду атамдан үйрөнгөм. Ал эми бул тыйындын эки жагы болот го. Ошо чыгармачылыктагы эң кыйналган күнүңүз, анан чыгармачылыктагы болгон өмүрүңүздүн өтүшүндөгү эсте каларлык күндөр барбы? Ооба, бар. Чыгармачылык, негизи чыгармачылык деген татаал жол да, чынында. Айлап жылдап керек болсо жашың өткүчөктү чыгармачылык менен жүрөсүң да. Азыр эми чыгармачылыкта чынында 40 жыл, 50 жыл иштеген эжелерибиз, агайларыбыз бар. Ошолор дагы азыркыга чейин чыгармачылыктын үстүндө жүрүшөт да. Чыгармачылык деген татаал жол деген себеби ар кандай десем, мындай чыгармачылыкта кээде бир тажаган күндөрүң болот да, тыштап салгың келет, же баарын ушу чийдим дагы тоого бир кетип калайынчы, же бир чабан болуп кетип калайынчы деген ошол учурдан кантип чыгасыз? Эми менде андай боло элек, мен ошондой болгон эме ушундай күндөр болгон, ушинткен күндөрүм болгон деген баягы агаларымдын сөзүн уккан күндөрүм болгон да. Менде андай боло элек, эми Кудай сактасын, чыгармачылыкты мен алгаш жаңы баштаганда кыялданчумун, ушундай ырчы болсом экен, ушинтип биз дагы сахнага чыксак экен. Кээде клубта концерт келип калат, же белгилүү бир артисттер келип калат. Сиз балыкчыда иштеп калдыңыз, Мен балык шаарында иштеп калдым. Ооба, иштегенге чейин окуп жүргөндө ошо мен Малик Аликеевде көмүр турчумун да. Ошолор концерт коюп келип калышты. Мөлмөлүм менен аябай популярдуу болуп аткан кези болчу. Мен да ошо мөлмөлүм менен мектепте популярный болуп аткан кезим болчу да, меники да.
Анан ошолор концерт коюп келишип, мен аябай кыялдангам да ошондо. Ушулардай болуп мен да сахнага чыгып ырдасам деп. Кудай тилегиңизди бериптир да. Анда чекинен берип келатат. Анда эмесе чыгармачылыктын башталышы деп калдык. Сиздин эл алдында биздин кыргыз элибизге төөңүздү көтөргөн, ушул деңгээлге жеткирген кымбатым аттуу чыгармаңыз бар да. Ошо кымбатымды ырдап бербейсизби? Жакшы болот анда. Көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүн болгон ырда. Ушул чыгарма менен элге атым таанылды десем жаңылышпайм. Ушул чыгарма менен көптөгөн ийгиликтерге жетиштим. Ак жол тайыр болду. Ак жол тайыр болду. Буга чейин, ушу кымбатымга чейин эле 9-10 ыр жаздыргам. Бирок алар негедир чыкпай калды ушу кымбатым менен. Ырчынын бактысы берелер да. Бай визиткасы деп коесуз. Ансаңда ушул чыгарманы да берейин анда. Сөз Сооронбай Байсоевдуку, обону Рыспай Абдыкадыров атабыздыкы. Жаңыртып Алатонун жылгасын, талатын шаптургойлордун ырдашын. Жаз жадырап мен турамын сумсайып, жазда неге келбей койдуң кымбатым? Жазда неге келбей койдуң кымбатым? Жаркын гүлдөр жасалгалап кыр башын, жай чыгарып табигаттын сымбатын. Жер жап-жашыл менин өңүм кер сары, жайда неге келбей койдуң кымбатым? Жайда неге келбей койдуң кымбатым? Дарак тагып түркүнөмө сыргасын, суктандырдың адамдардын кыйласын. Күтүп жүрсөм жүзүм камдап өзүңө, күздө неге келбей койдуң кымбатым? Күздө неге келбей койдуң кымбатым? Эки жүрөк бирин бир тыңдасын, эзилишип элжирешип жыргасын. Керемет бар сенде кышты жай кылган, келчи келчи кыш челдеде кымбатым. Келчи келчи кыш челдеде кымбатым. Керемет бар сенде кышты жай кылган, келчи келчи кыш челдеде кымбатым. Келчи келчи кыш челдеде кымбатым. Келчи келчи кыш челдеде кымбатым. Бали кол чабуулар болсун. Талантыңызга таазим этебиз. Рахмат. Эң сонун эрги болду. Эми баягы чыгармачылык үстүндө жүргөн адам көбүн эсен баягы көлгө барып же тоого барып эс алат да. Сиз көпчүлүк аякта эс аласыз? Негизи ооба эс алганды чыгармачыл адамдар өтө жакшы көрөт. Ар бир эле адам тоого барып эс алгысы келет болуш керек. Менин дагы жүрөгүм тоолордо дегендей ансанда тоого барып эс алсам мындай
керемет эс алам да. Ушундай энергия алып келем тоодон. Мисалы үчүн башка жерге барып, же бир көлгө барып, ушундай тескерисинче чарчап келем да. Анткени сиз бөлүпсүз да. Колдо бар алтын баркы жок Же дегендей. ошондонбу билбейм, негедир ушу тоого барып, тоого чыгып, Эргип алат экенсиз да. тоолорду бир көрүп, тоолордун үстүлөрүнө чыгып, ушундай жөө басып келсем, ошондо энергия Энергия алам да, аласыз, кадимкидей эс алам. Абдан жакшы. Ушул сахнада жүргөнүңүздө ушунда канча жыл болуп калды? Сахнада мен эми 6 классымдан эле баштагам сахнадан. Эң алгач ушу Балчы шаар маданият үйүндө 6 классымда ырдап, ошо мөлмөлүмдө ырдап чыккам да. Ошондон бери сахнадамын десем жаңылышпайм. Бирок окуу бул искусство институтун бүтүп 97-жылы, анан 98-жылы Балчы шаардык маданият үйүндө азыр эми Эсен Думанаев атындагы маданият үйү болду. Ошол маданият үйүндө 14 жыл эмгектендим. Мен ошол жерден көп тажрыйба, көп Өзүңүз үчүн керектүү нерселерди алдыңыз, багаж ошол жактан алдым десем болот да. Анан 14 жылдын ичинде көп нерседен көрсө калып калыптырмын шаарда. Демек, маданият үйүндө иштөө бул чыгармачыл адамга чоң мектеп болуп эсептелинет экен да. Сөзсүз түрдө мен ошол жерден көп нерсени үйрөндүм. Ошол ырларды, кимге кандай мамиле болуш керек. Бизде универсал болчубуз да, ал маданият үйүндө иштеп жүргөндө. Ырдап дагы, спектакль ойноп дагы. Актерлук жагыңыз дагы барбы? Ооба, эми биздики элдик театр болчу да. Анан ошондой ойногонго да туура келчү. Анткени ар бир спектакльде башка, мисалы үчүн актерлорду шаардан алып келиш өтө кымбат турат, же болбосо убарачылык да. Анан биз ошо актер дагы өзүбүз болдук, ырчы дагы өзүбүз болдук, элдик театрды да кармап жүрдүк дегендей. Ал эми вот чыгармачылык жолдо эсте каларлык күнүңүз барбы? Андайлар көп болгон. Өзгөчөсү. Эсте каларлык күндөр кайсы бирин эстесем, гастролдоп жүргөндө көп ошондой эсте каларлык күндөр Гастролдо кимдер менен чыкчу элеңиз? Гастролдо биз ошо алгач маданият үйү менен чыкчубуз. Ал кезде эми 20 сомдон эле болчу билеттин баасы. Ошо көлдүн тегерегин, Кочкордун тегерегин кыдырып, автоклуб менен жакын жерлерди кыдырдык. Автоклубубуз дагы бир оталбайт түртмө. Эски УАЗиктер, эски автоклубтарчы. Анан кийин бир жолу ошо Кочкор районуна барып, Исакеев беле ушундай бир айылга коюп, анан кийин жаткан жерибиз жок. Ошо автоклубка түнөгөнбүз да. Көрдүңүзбү? Автоклубда же бир жата албайсың, бутту сунуп жата албайсың, ушул кыйналып, анан кийин бир таң аттырганбыз да. Ошол күн эсте калыптыр. Мына чыгармачылыктын артындагы элге көрүнбөгөн кыйынчылыктар. Ооба. Анан эртеси күнү анан машинени түртүп алып, анан кийинки айылга концерт коюп кеткенбиз да. Эсиңизде калыптыр да алигиче. Андайбек байке, могу чыгармачылыкта билесиз да, финансы жагынан, баягы аранжировка кылганда, клип тартканда, деги эле койчу, баягы эсептей келсең, ырчынын чыгымдары көп да. Ошо чыгымдарды кайсы жактан табасыз? Мен негизи Кыргыз руху деген фольклордук ансамбльда иштейм. Андан сырткары азыр эми тойлорго чакырат да. Ошо тойго барганда ошол жерден өзүмдүн ставкамды айтып барып, анан кийин Той демекчи көбүнчө элдер кымбатымыңызды суранып чыгышат болуш керек. Кымбатымды сөзсүз суранышат. Эми андан башка деле ырым бар деп кээде сурайм. Мурда сурабай эле барып кымбатымды ырдап кетчүмүн, кээде башкаар деле ырдап кетчүмүн да. Анан башка ырдап кетсем, эмнеге кымбатымды ырдаган жоксуң деп кайра ырдаткан күндөр ооба. Анан жакында эле Чүйдүн тегерегинде гастролдоп жүрөбүз да.
Анан биз өзүбүз бир кечигип барып калдык. Шарттар болгондон кийин концерт коюп, апа көбүнчөсү менин көрөрмандарым апалар да. Анан шашып концертибизди коюп, анан кийин кымбатым менен эңсөнү ырдабай эле бүтүрүп салып турабыз да концерттичи. Анан апалар келип алып, ай кымбатым эмне ырдаган жоксуң? Кымбатымды ырдабайт белеңиз. Таарындык да болуп кетип калып атат. Ошолорго келишкен да. Анан кийин биз да толкунданып тиги шашып баягы Унутуп калган. шашып атып унутуп ошолорду ырдабай кетип калыптырбыз да. Анан кийин ошентип таарынып кетип калды апалар. Ошондой күндөр көп болот да. Мен билгенден сиз концерт берген атасыз. Кайсыл жактагы концерттериңиз? Концертибиз Кудай буйрса азыр жана айтпадым, чүйдүн тегерегин кыдырып жүрөбүз. Анан Кудай буйрса ушу 28-апрелден баштап Ананьева көлдө болот. Ананьева айылында Оргочор, Дархан, анан кийин Караколдун өзүндө 3-майда, анан 4-май Нарын шаарында, анан 6-7-синен баштап Акталандын өзүндө болот. 6-сы, 7-си, 8-и Коммунист Шилде, 8-и Акыяда, анан кийин 9-у Байтовдун өзүндө болот. Бул азыр эми интернет булактары буюп калбадыбы? Сиз мурун баягы гастролдоп, мындан канча жыл мурун эмгектенип жүргөндө гастролдорго чыксыз да. Ошол кез менен азыркы кездин айырмачылыгы кандай экен? Элдин концертке келүүсү, көрүүсү, деңгээли? Ошол салыштырмалуу быйыл гастролдодум. Салыштырмалуу көп келип атат да. Жакшы, жакшы келип атат, ооба. Кабыл алуусу жакшы экен да. Элдин кабыл алуусу жакшы келип атат. Демек, кыргыз маданиятына, чыгармачылыкка элдин көңүлү жакшы бурулуп баштаптыр да. Сөзсүз түрдө, ооба. Анан үстүнө биздин баягы ырларыбыз эски муундагы ырлар, менин көрөрмандарым ушу улуу муундагы апалар, көп апалар келет. Мындан бери 3-4 жыл мурун Карл Маркс айылында, Тоң районунун Маркс айылында концерт берсем, берип атсак, бир көзү азиз апабыз бар экен. Ошо мен көзүм көрбөсө да кулагым угуп, ошол баланын жанынан угуп келейинчи деп, ошол батасын берип, ушундай апалар келет да көбүнчөсү. Анан көп апалар келип көрүшөт концертти. Анан аябай мактап кетишет. Биздин концертибиз 2,5 саат, 3 саатка чейин созулуп кетет кээде. Анан бат эле бүтүп калды дешет да. Биз 3 саат созулуп кеткенин өзүбүз деле байкабай калабыз. Бирок көрүүчүлөр 3 саат болгон турбайбы? Бат эле бүтүп калды деп. Анан концерт көрсө жакшы болот экен. Анан кийин уккан көрөрмандар кийинки айылга айтышып, анан ошондон улам баягы аябай көптөн кирип атышат да. Абдан жакшы. Эң кубанычтуу нерсе бул. Анда эмес Айбек байке, апалар деп калдыңыз. Сизди да биздин чай үстүндө сырдашу берүүбүздүн көрөрмандары дагы сизден ырыккысы келип атат. Дагы бир чарма катары көрбөйсүзбү? Анда Кадыралы Артыков агабыздын «Кыялдануу» деген ырын ырдап берейин. Жыпарың бүркүп гүлдөрдүн, жел келсе шибер ыргаган, жыргалга бөлүп сезимди, үнүңдү уксам ырдаган, колуңа гүлдөн дестелеп, көрүнө калсаң жылгадан. Көбүртүп булак толкунун, акагың акса шыңгырап, билдирип
жайлуу шокумун сайраса торгой курап акырын сылап чачымдан ардагым десең эркелип жылмая карап сүйкүмдү жылкыга кетсем мертелеп боз жорго минип келатсам алдымдан чыксаң эркелеп эй кызарса булут сүрүлүп ой кызыл катпышса күбүлүп өнөрбөс жашыл көзөндөн көбүркөн терсек кымыздык терсек ай жүгүрүп чачылып жатса шүдүрүм ак бермет болуп көктөмдө эрксизден мөлтеп төгүлсө экөөбүз басып өткөндө көңүлдү жүрсөк сергитип күн нуру беттен өпкөндө ак жамгыр төксө шорголуп арчага келсек кургулуп кекилик учпай жемиздеп азгырса биздин эй жоргулуп азгырса биздин эй жоргулуп азгырса биздин эй жоргулуп бали демекчибиз. Эмне деген керемет үн, эмне деген талант. Ушул чыгармаларды угуп отуруп сиздин үнүңүздүн тембринин өзгөчөлүгүн байкадым да. Анан ыр тандоодо дагы сиз көбүнчөсү эски ырларды жаңыртып жашоо берет экенсиз да. Анан бул чыгармачылык тандаганда көбүнчө ким менен кеңешесиз? Чыгармачылыкты тандаганда негизи өзүм тандайм, бирок келинчегим экөөбүз кеңешебиз да. Айнура эже менен Эми ушул ырды ырдасам кандай болду экен деп анан болот экен, үнүмө отурат экен. Кээде өзүм комуз менен ырдап, анан үнүмө отурат экен. Келинчегим деп калдыңыз. Айнура эже да чыгармачылдагы ырчы да, Айда эже менен дагы маданият үйүндө чоң иштедиңер да, мен билгенден. Ооба, биз экөөбүз 98-жылы мен март айында келип жумушка киргем. Жубайым болсо июнь айында келген. Биз ошондо таанышып, анан 7 жыл сүйлөшүп, анан үйлөндүк да. 7 жыл сүйлөшүптүрсүздөр да. Уул кыздарыңыздардан сизди кимиз тартчудай? Чыгармачылыкка жакыныраак. Чыгармачылык негизи улуу кызым азыр эми кесиби башка, бирок чыгармачылыкты жакшы көрөт.
окшойт да. Комуз ойнойбу? Жок, комузга окуп жүргөндө барып жүргөн, комузга кружокко катышып жүргөндө, бирок биз мындай айткан деле эмеспиз, ошого бар, же болбосо комуз ойно, же болбосо ырчы бол, эми ал өзүлөрүнүн тандоосу да деп эркин койгонбуз да, бирок биздин жолду тандашкан жок. Балким кийинчерээк чыгар. Кийинчерээк чыгат го деп койдум. Азыр эми улуу кызым кээде өзү гастролдуго чыкканда, кызым бийлечү, азыр деле бийлейт. Азыр ошо колледжде окуйт, бирок ошо колледждин кыргыз бийди дагы, чыгыш бийин дагы өзү эч ким үйрөткөн эмес, өзү эле үйрөнүп алган. Профессионалдык деңгээлде деп айта алсам жаңылышпайм да. Канча жашта? Азыр 10 класс, 17-де. Андан кийинки... Анда сизде эки кызыңыз уже талантка жакын, чыгармачылыкка жакын экен да, билинбей эле. Кичүү кызым менен уулумду, азыр кызым 2 класс, уулум болсо 1 класс, экөөнү Абдраевге берип койгонбуз да. Кызым скрипкада, анан уулум болсо фортепианода. Алардан чыгат го дедик да, себеби гастролдоп жүргөндө чогуу жүрүштү да. Чогуу жүрдүк, ала жүрдүк да, эч кимге чыдай албайбыз. Чыгармачыл адамдардын көбүнчөсү эле бул кыздар ушинтип өсөт да. Сахнанын артында, машинеде укташып. Машинеде чоңошту. Бул менин деле улуу кызым менен 3 улуу кызымдан кийин уулум бар да, андан кийинкиси да кыз. Ошо үчөө ошо машинеде эле чоңойду десем болот да, машинеде алып жүрдүк. Тиги тойго барабыз, бул тойго барабыз, же бул гастролдо. Анан ошентип жүргөндөн кийин 2016-жылы кызым төрөлдү. Анан 2018 уулум төрөлдү да. Ошолор кийин эс тартып 1 класска чыга элек, 1 класс боло элек, 6 жашында эле гастролдоп жүрдүк да. Анан биз эмне үчүн ырдабайбыз деп концерт бүткөндөн кийин ушинтип калышты да. Кызым менен кичинекей уулум. Биз да ырдайбыз дейт. Анан эмнени ырдайсыңар десек, айчыктын ырдайбыз деп калды. Анан кана ырдап көргүлөчү деп. Минусун коюп ырдатсак, минус менен точно ырдап атпайбы. Эртең концертке кошолу, эртең да ырдашсын булар деп, анан кийин эртеси күнү анан идея келип, анан экөөнү тең ырдатып, концертте кошо ырдатсак эле, ырдап эле кадимкидей эле чыгып эле жүгүнүп, ырдап бүткөндөн кийин жүгүнүп чыгып кетип атышты, ошентип көнүп калышты. Анда сизде үй-бүлөлүк деле концерт берсеңиздер, бардык жагынан бар экен да, бийчи дагы, ырчы дагы бардык жактары. Абдан сонун, анда эмесе убакыт учкан куш демекчибиз. Чай үстүндө сырдашуу телеберүүсүнүн соңуна жетип калдык. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Анда эмесе биздин коногубуз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Касымов Айбек байкебизге сөз бермекчибиз. Сизге эркин микрофон. Чоң рахмат. 7 каналга дайыма көпүрө болуп келесиздер. Сиздердин да жамаатыңыздарга чыгармачылык ийгилик каалай эле. Дайым ыр кечелерде жолугалы, элибизде дайым тынччылык болсун, дайым ырым айран болсун демекчимин. Айтканыңыз келсин. Алтындай болгон убактыңызды аябай биздин чакыруубузга убактыңыз менен келип бергениңизге дагы абдан ыраазыбыз. Убактыңызды бөлүп кеткениңизге ыраазыбыз. Сизге чыгармачылык ийгилик, үй бүлөңүзгө бакыт каалайбыз. Чоң рахмат. Анда эмесе бардыгыңыздарга кутман кеч каалап, эмдиги чай үстүндө сырдашуу 7 каналынын телеберүүсүндө жолугушкан чакты сак саламатта калыңыздар.